Дареги, мен тұрған жер бұл шарға қараған Төлөкөн айылының аяқ тарабында тұрам. Сіздерге келу жолын түсіндірейін. Егерде сіздер шар тараптан келген болсаңыздар, шарға қараған Төлөкөн айылына кирип келе бересіздер. Су башы, су бойы деп аталған Төлөкөн айылын білесіздер. Асфальт жол менен түз ичкерге жүрүп келе бересіздер. Онар жолдор асфальт. Түз жүрүп келгениңиздерде ол жерде 3 ача жолду көрөсүздөр. Оңго бурулсаңыздар, ушул тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Ушул жерден солго бурулуп 150 метр түз жүрсөңүздөр жеткинчек лагери, анын жанында Төлөкөн айылынын 124 маршруткасынын акыркы аялдамасы жайгашкан. Ал тарапка бурулбай, ал жерден оңго бурулуп, өйдө тарапка 300 метр чыгып барыңыздар, маалымат берем. Ориентирди мынау знака же болбосо трансформатор алсаңыздар болот. Ушул жерден сиздер ушул эле көчө менен жогору тарапка түз чыгып, ошо Горная Поляна тарапка барасыздар. Горная Полянанын ортосунда ФАП бар тугандар. ФАПтын жанындагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үй ФАПка өтө жакын. Ремонту өтө сонун болгон, бардык шарты бар, сонун үй экен. Келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеонун аягына чейин сабыр кылып чыдап көрүңүздөр тугандар. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Забор, ал жерде воротасы, анын ар жагында мал сарайы, анан кошунасынын тирникесине чейин чек арасы. Жери 10 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар, анан запасной кудугу деле бар. Оңго бурулсаңыздар тугандарына, гаражы бул жакта. Солго бурулсаңыздар, чоң мал сарайы, нар жагында болсо бак, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, бардыгы жайында. Анан оңго бурулсаңыздар, ал жакта 6 бөлмөдөн турган, ремонту сонун болгон полторашка тибиндеги үй жайгашкан. Ээлери бул үйдө, тегиле бул жерде тугандар 16-17 жылдан бери жашаптыр. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп, үйүн сатка коюп атат экен. Негизи жайгашкан жери жакшы. Кызыл китеби бар, закондун түрүндө өзүбүз жакшылап өткөрүп беребиз деди. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай сонун үй издеп жүргөндөр. Көрдүңүздөр, чоң мал сарай экен. Азыр аны көргөзүп берем аягында. Бул жагы бак, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Границасы тугандар. Ал жерде тандырды көрүп атасыздарбы? Ошол тандырга чейин. Бачок турат, бачоктун бери жагы, Кудай буйруса, сиз ала турган үйдүн жери болуп калат. 10 соток экен, элестетиңиздер, өтө кеңири. Бул жакта болсо 3 очок, анан летний сөрө. Так, бул жакта тугандар. Жанагы мен айткан полторашка тибиндеги 6 бөлмөлүү үй турат. Караңыздар. Жүрүңүздөр эми. Үйдүн ичине кирип, дагы да бир толук маалымат берейин. Үйдүн сыртында прожекторлор бар. Кечиндеси үйдүн алды жарык болуп, сонун болуп көрүнүп калат деп ээси мага маалымат берди. Ушундай тугандар. Так, бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына кире бериш, коридор. Мен оң тараптан баштайлайын. Караңыздар, бул барыңыздар эле билген кухнясы. Анан таза суу бар тугандар. Таза суу бар. Свет бар, запасной кудук деле бар тугандар. Бул ошондой экинчи бөлмөсү, конок бөлмөсү деп айтты. Жакшы жери тугандар, паровой отоплениянын батарейкалары бар. Бардык бөлмөдө бар экен. Топкасы деле бар. Печка менен от жагып койсоңуздар эле печкада болду, бардык бөлмөлөр жылый берет. Анан мына буюм-тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө, келишип алсаңыздар бардыгын калтырып кетет тугандар. Бул ошондо тугандар, 3-чү бөлмөсү детский экен, Мына, отоплениянын батарейкалары бар. Ысык экен кармаганыңыздарда. Сонун, анан эң негизгиси үй асты полу жыгач. Так, бул ошондо 4-чү бөлмөсү болот да. Айнек терезелери пластик. Жакшылап көрүп алыңыздар. Же болбосо кийин эс менен сүйлөшүп, үйдү деле өзүңүздөр келип көрүп кетесиздер. Телефонда иш бүтпөйт, билесиздер. Так, анан бул жака жүрө турган болсоңуздар, 5-чи бөлмөсү болот да. Отопление батарейкалар бул жакта деле бар. Эң негизгиси үйдүн полу жыгач экен. Бул жагы 6-чы бөлмөсү. Ушундай тугандар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Анан дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай
даяр сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Анан мына туугандар топка. Ушул жерден отту жагасыздар. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөгө киргизилген. Бардык комнаталар жылыйт туугандар. Анан бул жакта подвал деле бар. Калган жагын да көргөзүп берейин. Азыр мындай кылайлы туугандар. Так, вратадан кирип солго бурулганыңыздан ал жагында чоң мал сарайы. Азыр көргөзбөй эле коеюн, бирок мал сарайы өтө ичи чоң экен. Акур, слив бардыгы бар. Азыркы учурда ээси кой, эчки, кочкор, уй багат экен. Караңыздар, сонун. Кийин келип көрүп кетерсиздер. Мал сарайы өтө чоң. Анан ал жакта төрт тарабында өзүнүн ушундай жемканасы бар экен. Чөптөрдү, жемдерди бүт баарын ушул жакта сактайт экен туугандар. Ушундай. Так, анан мына жагы бак, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп берип калган учурда да. Мына бул жакта талдары дагы бар экен. Жери 10 сотук, кызыл китеби бар, документи так. Анан бул чоң үйдүн жанында мына жакта летний времянкасы бар. Ачып көргөзүп берип коеюн. Мына туугандар. Көрдүңүздөр. Летний времянка, летний сөрүм деп айтканда. Так. Бул жактан чыксаңыздар, мына бул жак үй чоочок туугандар. Самор бардыгы бар. Той топур бүт бардыгын кең эле өткөрө бересиздер. Ушундай. Эми колдон келишинче маалымат бердим. Барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы кызык азыр эми барыңыздарга эле. Мына бул үйдүн коро тараптан көрүнүшү. $75,000 туугандар. Анан кеми бар. Шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо алмашуу жолдору дагы бар экен. Же болбосо нагакчага деле ала бересиздер, келип сотлашып. $75,000, анан жакшы кеми бар. Эси номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Жери 10 сотук болгон, ушундай бардык шарты бар. Үйдү колдон чарбаңыздар. Таза суу бар туугандар. Границасын айттым, мына тандырдын эле бери жагы болуп калат. Мына ушундай.